Саламатсыздарбы, студияда Перизат Сайтбурхан, сиздер Тандыр медианы көрүп жатасыздар. Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну. Сыргак Кенжебаев мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрүнүн өздүк баасына байланыштуу суроолорду көтөрүп, аны мамлекеттик афера деп атады. Равшан Сабировдун уулу жана кытайлык инвестор курууну пландап жаткан Асман шаарына 4015 гектардан сырткары дагы 653 гектар жер бөлүндү. Ташевдин иши боюнча адвокат апелляцияда жооп көтүлгөн 6 суроону атады. Темирлан Султанбековдун иши боюнча сот жабык өтүүдө. Феликс Колов саясий сынды кылмышка теңебөөгө чакырды. Ысык көлдө F1 жарышын 2027 жылы кайра өткөрүү пландалууда. Дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына билеттер 5000–9000 сомдон сатылууда. Кененирээк алдыңкы мүнөттөрдө эч кандай цензурасыз тааныштырабыз. Комментарийге пикириңизди калтырып лайк басууну унутпаңыз. Бир канча күндөн бери кыргыз интернет тармагында көптөгөн талкууларга себеп болуп жаткан президенттик администрациянын мурдагы кызматкери Сыргак Кенжебаев бүгүн да өз видеосун жарыялап, анда мамлекеттик ипотекалык компаниянын ишмердүүлүгү боюнча сөз кылган. Анын айтымында бүгүнкү күндөгү үйлөрдүн өздүк баасы $550–600 туруп, аны алгач бардык инфраструктура ичиндеги жасалга жана парковка мектептери менен чогуу туркиялык Козов Групп $650 салмакчы болгон. Ал микрорайонун атын Бишкек Сити меселе, эчтеке меселе жаңы Бишкек деп койдук. Үстү тоо жактан келатканда южный жагында болсо 3 этажный үйлөр, коммерческий площадь, анын артында болсо 14 этаждык үйлөр болмой болду. Бардыгы 1,2 миллион чарчы метр квадратный метр жилье салынмай болду. Ичинде 2 мектеп, 3 бала бакча, пожарный, милиция, поликлиника баары кирди. Чакан 4,5 миң киши бата турган филармониясы менен, концертный выставочный залы менен. Берки жакта болсо, ошол кезде аябай суранып туруп алды. Өзү дагы футболист болгондуктан президентке ушундай керек эле, президент мага тапшырма берип, биз азыр деген стадионду сала албай жүрөбүз, ушундай деп атып, бир стадионду кошо кеттик 25 миң кишиге. Ал бул компаниянын өзү футбольный клубу бар, өзү каржылап жүргөн, өзү ойноткон тиги Турцияда. Ошол булар салган стадионго дагы бардык, көрдүк, ичи кандай экен, эмне экен, баары жакты. Булар болсо ошол жерге эскизин даярдап келди, мондай деп президентке кирдик. Президентке күз айы болчу, 2022 жылы президентке кирип калсак эле, президент айтты: "Давайте анда канча күн, бир айдан кийинби, бир 40 күн болуп калат экен, 10 декабрда капсула салалы" дей баштады. Капсула салалы деп. Бул түрктүн компаниясы президентке уялбай эле ошол жерден айтты: "Биз деген чоң компаниябыз, биз деген жакшы өзүбүздүн атыбыз бар, аты чыккан. 70 жылдан бери иштеген компаниябыз. Келгиле, биринчи мамлекетиңер менен келишимге кол коелу, келишимдин шарттарын бекитип алалы. Биз силерге болсо $650 за квадратный метр ремонту менен, отоплениясы менен ички ошол автономный газовый котелдор коюлат. ТЭЦ токтоп кала турган болсо дагы ошол жерден өзүн жылытып алганга, анан ичиндеги водоочистной сооружениялар, водопроводдордун баарын булар именно ушул багытта адис болгондуктан өзүбүз киргизебиз" деди. Шыгылып под ключ ичиндеги кородогу парковкалардан, балдар ойноп турган площадкалардан өйдө. Ал мисалга башка өлкөлөрдөгү ипотекалык компанияларды мисал келтирип, алар салынган үйлөр сапаттуу төлөмдөрдүн мөөнөтү 40 жылга чейин 1% менен берилерин айтты. Эң кызыгы, батирлер өз баасында же болбосо мамлекеттин эсебинен баасы 10–15%га арзандатылып берилерин да кошумчалаган. Ал эми түрк компаниясы менен келишим Кенжебаевдин айтымында президенттик администрациянын ичиндеги түшүнбөстүктөр жана чыр-чатактардан улам кийинчерээк Жапаровдун иш башкармасы Каныбек Туманбаевга өтүп кеткен жана алар азыркыдай система менен мамлекеттик ипотекалык компаниянын үйлөрүн куруп баштаган. Анан бир күн эле булар президент менен Каныбек ушул проектни иштей баштады. Өзүлөрү окшоштуруп алып, чампалап эле баштады. Негизи 550дөн потолок $600 чейин турат. Бүгүнкү күндөгү үйлөрдүн ар бир квадратный метринин баасы, себестоимость.
Анан булардын мээси жетпейт да, булардын акылы жетпейт, булардын деген кайсыл жерден акчаны чакырып тартып келип, кайсыл источниктен, кайсыл фонддордон, кайсыл эл аралык каржы уюмдардан акчап келип, ошол акчанын негизинде анан стройканы жүргүзүп, негизги максат, ГИКтин негизги максаты ар бир квадратный метр үйдү кыргыздын жарандарына $700 кымбаттатпай берүү болду. Ушу менен токтош керек. Анан эле үй берет десе эле булар калың элдин үйү жок жүргөнү менен кыйналып канча жылдан бери квартирадан квартирага көчүп жүргөн жагдайы менен колдонуп алышып, булар мына өзүңөрдүн үйүңөр кичине чыдап койгула деп 25 жылга оформить этип, $550 турган үйдү булар 1900дөн бүгүнкү күндө кыргыздын өзүнүн эле биздин мына карапайым элдин мойнуна илип койду. ГИКтен үй алгандар кимдер? Баягы эле бюджетниктер, баягы эле зарплатада иштегендер, мындайча айтканда күйөөсү жок аялдар, же болбосо иши кылып бюджеттен зарплата алып иштегендер. Мамлекеттик ипотекалык компанияга жер бекер мамлекеттин эсебинен берилген менен эмне үчүн мынчалык кымбат болот деген суроолор буга чейин да пайда болуп келген. Себеби курулуш компанияларынын чыгашаларынын эң маанилүү бөлүгүнүн дал ошол жерди сатып алуу, ага карата ар кандай уруксат документтерин чогултуу кирет. Бул маселе өткөн жылдын аягында Жогорку Кеңеште да көтөрүлүп, анда айрым депутаттар жер бекер берилип жаткандыгына карабай баасынын кымбаттыгы боюнча нараазычылыгын билдиришкен. Ага жооп кылган президент Садыр Жапаров кабар маалымат агенттигине турак жай бааларынын эмне үчүн өздүк баасынан жогору экендигин жана баалар кантип аныкталарын түшүндүргөн. Жапаров МИК курулушту өз алдынча жүргүзбөй тургандыгын, анткени бул татаал кымбат процесс экендигин айтып, эгерде компания турак жайды өзү кура турган болсо, ал каржылык жоготуулар жана натыйжасыздык сыяктуу тобокелдиктерге туш болушу мүмкүн деп белгилеген. $100 мамлекеттик ипотекалык компанияда пайда катары калат. Бул зарыл, анткени компания 25 жыл бою карыз алуучуларга кызмат көрсөтөт, кызматкерлердин айлык акысын төлөйт жана инфляцияны эске алат. Мамлекеттик инвестициялык компаниянын үстөк акысы мүлктөрдүн жайгашкан жерине жараша да болот. Мисалы, Бишкектин абройлуу райондорунда турак жай баалары табигый түрдө чарчы метрине $750 жогору болот. Жапаров ошондой эле МИК Бишкекте жана Чүй облусунда чарчы метри $650 үйлөрдү куруп жаткандыгын, аймактарда транспорттук чыгымдардан улам чарчы метрдин баасы $700 түзөөрүн белгилеген. Ал эми азыркы күндө МИКтин үйлөрүнүн чарчы метрин баасы $1220 $1450 чейин жетет. Мамлекеттик ипотекалык компаниянын батирлеринин баалары: Мурас Нуру турак жай комплекси, Орто Сай 1325, Жаңы шаар турак жай комплекси, Алы Токонбаев 1226, Арт Сити турак жай комплекси, Алы Токонбаев көчөсү 1226, Чыңгыз Айтмасов проспектиси 1400, Ынтымак турак жай комплекси, экинчи этап 1422, Анкара 1100, Ынтымак турак жай комплекси 1422, Меридиан турак жай комплекси, Байтык Баатыр, Сүйөркулов көчөлөрүндө $1120. Баасынан сырткары буга чейин Туманбаев башкарган мамлекеттик ипотекалык компания салган үйлөрдүн сапаты да суроолорду жаратып келген. Мисалы, үйлөрдүн ичине терезе жана шыптан суу кирген фактылар караколдо катталса, Бишкек шаарында үйдүн пайдубалы чөгүп, ошондой эле унааларды парковка кылууга жерлердин жоктугу айтылып келген. Дагы кошумчалай кетчү нерсе, видеонун башында Сыргак Кенжебаев айтып жаткан Кузу Групп компаниясы Түркиянын гана эмес, дүйнөнүн эң престиждүү жана аты чыккан курулуш компанияларына кирип, Түркиянын тазалоо курулуштарын куруу боюнча Түркиянын лидери болуп эсептелет жана буга чейин дүйнөнүн бир канча өлкөлөрүндө $7 миллиард чейинки курулуштарды жүргүзгөндүгү айтылат. Биз буга чейин сөз кылган Ысык көлдө инвестициялар боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Равшан Сабировдун уулу жана кытайлык инвестор тарабынан куруусу пландалып жаткан Асман шаары үчүн Ысык көл районундагы жерлерден дагы буга чейинки 4015 гектарга кошумча 653 гектар жерди бөлүп берүү чечими кабыл алынды. Бул жерлер райондун Торайгыр,
Тамчы айыл өкмөттөрүнүн аймагында жайгашкан. Анын 457 гектары айыл чарба багытында болсо, калган 195 гектары мамлекеттик токой чарба фондуна таандык. Эгер бөлүнгөн тилкелер максаттуу пайдаланылбаса, бийлик органдары алардын баштапкы абалына келтирүү боюнча чараларды көрүүсү керек. 10 күндөн кийин кичине кире турган бул токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 8 августта кол койгондугу белгилүү болду. Бул шаардын курулушуна 20 миллиард доллар инвестиция сала турган Кытай жараны Юнфейту. Бул жерде кызыктуусу Юнфейтунун Кыргызстандагы өнөктөшү болуп, улуттук инвестициялык агенттиктин директору Равшан Сабировдун уулу Низамидин аталган. Албетте мамлекетке инвестор тартуу боюнча агенттиктин жетекчисинин уулуна Кыргызстандагы эң чоң кылымдын курулушу аталган асманды курууну тапшыруунун өзүндөгү кызыкчылыктарынын кагылышы жөнүндө суроолор туулбай койбойт. Равшан Сабировдун уулу менен Кыргызстанга 20 миллиард доллар коротууга макул болгон Юнфейтунун компаниясы Redstone Group деп аталып, алар курулуш менен алектенбегендиги жана ишмердиги жалпы дүң соодагы адистешкендиги айтылган жана компания кыргызстандык Z-System компаниясына ээлик кылат. Иликтөөчү журналисттер аны менен кошо эле бул компания мурда кийин чоң курулуш кургандыгында далилдерин таба алышкан эмес. Маалыматтарга караганда кытайлыктар асманда дата борборлорун да курушат. Дата борборлор Кыргызстанда тартыш болуп жаткан сууну жана электр энергиясын чоң көлөмдө колдонушары белгилүү. Кыргыз бийлиги ансыз да акыркы жылдары электр энергиясын берүүнү кышы жайы чектеп келип жаткандыгы ансыз да белгилүү. Мындай чоң шаардын дата борборлоруна суу жана электр энергиясы кайдан келет деген суроолор жаралбай койбойт. Өкмөт ошондой эле аймактын тарыхый маданий мурастарынын объектилери табылса, археологиялык изилдөөлөр жүргүзүлөрүн билдирген. Мындай иштерди көзөмөлдөө үчүн адис археологдорду тартуу каралган. УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиевдин адвокаты Икрамидин Айткулов Бишкек шаардык сотуна Ташиевдин иши боюнча апелляциялык арызды эмне себептен беришкендигин айтып, анда биринчи инстанциядагы соттун өкүмүнө байланыштуу бир катар суроолор коюлгандыгын билдирди. Бул тууралуу ал Facebook баракчасына жазды. Икрамидин Айткулов анын айтымында соттук чечимге каршы арызды алар саясий бааларга же эмоцияларга эмес, жоопсуз калган укуктук маселелерге негиздеген. Биринчи суроо. Сот Камчыбек Ташиевдин кайсы конкреттүү аракетин кылмышка даярдануунун башталышы деп тапты. Экинчи суроо. Мыйзамдуу саясий ишмердүүлүктөн кылмышка даярданууга өтүүнү кандай далилдер тастыктайт? Үчүнчү суроо. Сот кылмыштын объективдүү тарабынын, мисалы бийликти күч менен басып алууга даярдануунун кайсы конкреттүү элементин аныктады? Төртүнчү суроо. Өкүмдө мамлекеттик бийликти күч менен басып алуу механизми кайсы жерде сүрөттөлгөн? Бешинчи суроо. Соттун тыянактарына ылайык ким күч колдонууга милдеттүү болгон? Алтынчы суроо. Кайсы конкреттүү аракеттер күч колдонууга багытталган? Биринчи инстанциядагы сот бул суроолордун ар бирине негиздүү жооп берүүгө милдеттүү болгон. Коргоочу тарап мындай жооптордун жоктугу өкүмдөгү негизги кемчиликтердин бири деп ырастайт. Ал бул арыз жана суроолор менен соттун ката кетиргендигин ымалабагандыгын, бирок ошол эле учурда сот далилдерди жана фактыларды божомолдоолор менен алмаштырып, ошонун негизинде өкүм чыгаргандыгын айткан. Адвокаттын айтымында бул арыз соттун далилдерин чегиндеги бардык жагдайларды аныктоо жана коргоочунун ар бир маанилүү аргументине негиздүү жоопторду берүү боюнча маанилүү милдетин аткаруусу жөнүндө маселе жана мындай милдетти биринчи инстанциядагы сот аткара алган эмес. Адвокат ошондой эле бул окуянын барына себеп болгон президенттик шайлоонун мөөнөтү боюнча маселе чын эле укуктук талаада кылмыш иши башталгандан кийин чечилгендигин айтып, ал боюнча президент өзү Конституциялык сотко кайрылгандыгын, демек аны талкуулоо да, ал боюнча суроолорду берүү да мыйзам бузууга жатпай тургандыгын кошумчалаган. Дагы бир жагдай өзгөчө көңүл бурууга татыктуу. Кыргыз Республикасынын президенти кийинчерээк айыптоонун негизин түзгөн маселелер боюнча укуктук белгисиздикти чечүү үчүн Конституциялык сотко кайрылган. Логикалык суроо туулат. Эгерде мындай укуктук белгисиздиктин болушу мамлекет тарабынан расмий түрдө таанылып, Конституциялык соттун кароосунун предмети болуп калса, анда аны башкалар тарабынан талкуулоо кантип автоматтык түрдө кылмышка даярдануу катары квалификацияланышы мүмкүн. Менин оюмча, апелляциялык сот жооп бериши керек болгон суроолор ушулар.
Эске салсак, коомдук кайрылуу жасоо, кол чогултуу, аны менен жогорку кеңешке кайрылуу жасоо өзү канчалык мыйзам бузууга жатаары буга чейин юристтер жана саясат талдоочулар берип келген. Ошондой эле мамлекеттик бийликти басып алууга даярдануу деген бул чоң кылмыш экендиги, анын артында күч колдонууга даярдануу болгондугун көрсөткөн далилдер болуусу керек деген пикирин адвокаттар да айтып келишкен. Дагы бир чети, бул иш боюнча соттун чечими да юристтерди таң калтырган. Анткени Кыргыз кылмыш жаза кодексинде мындай оор кылмыштар үчүн райондук сот өкүм чыгарган пробациялык жаза колдонулбашы керек болчу. Социал-демократтардын сотун ачык өткөрүү боюнча сунуштуу сот четке какты. Темирлан Султанбековго, Кадырбек Атамбаевга жана алардын тарапташтарына каршы кылмыш иши 1-май райондук сотунда кароолантылууда. Сот иши судьянын буйругу менен жабык эшик артында өтүп жатат. Адвокат Асель Аргынбаева сотто ачык өткөрүү өтүнүчү берип, бирок судьяны четке каккандыгын айтты. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков муну акылсыздык деп атады. Анткени далилдери жок да, булар билесиңер да. Акмактыгын көрсөтүп атышат, мыйзамсыздык ушунчу. Айтасыңыз болот, Экос. Вот не дает, фамилиясын билечиби? Сот отуруп жүрүп атат. Жекшеге жүргөн жок. Эме сотто жабык өткөргөн себеби бир эле да. Анткени биз күнөөлүү эмеспиз. Эгерде күнөөлүү болсок, мынакта ХТР элтердин баарын алып келип алып, Кыргызстанда 10 000 кишини киргизип бушактап, ушундой кылышмак да. Эчтеке жок болгон жок. Султанбековдун айтымында соттун жабык эшик артында өтүп жаткандыгынын себеби мамлекеттик айыптоодо эч кандай далилдердин болбогондугу жана аны адвокаты Асель Аргынбаева комментарий берип, анда буга чейин иштин материалдарын көчүрмөсүн алууга да тоскоолдуктар болуп келгендигин, азыр жок дегенде ошол көчүрмөнү алышкандыгын айткан. Ачык сот отурумун өткөрүү өтүнүчү берилди. Кылмыш ишинин материалдарын жашыруун сактоо буйругу кылмыш ишинин материалдарында чагылдырылбаганы белгиленди. Бирок сот өтүнүчтү жарым-жартылай канааттандырды. Алар материалдардын көчүрмөлөрүн жасоого да тоскоолдук кылышты. Сот өтүнүчтү жарым-жартылай канааттандырды. Материалдардын көчүрмөлөрүн жасоого уруксат берди. Бирок сот отурумун жабык өткөрдү. Темирлан Султанбеков, Кадырбек Атамбаев жана Кубанычбек Кадыров бийликти күч менен басып алуу боюнча айыпталууда. Дагы бир нече айыпталуучулар массалык башаламандыктар боюнча айыпталган. Ал эми мурдагы өкмөт башчысы Феликс Кулов саясий сынды мыйзамсыз аракеттерге чакыруудан ажыратып кароону сунуштады. Ал өзүнүн Facebook баракчасында өз позициясын билдирген. Кулов бул маселени мамлекеттик коопсуздук жана коомдук саясий туруктуулук үчүн маанилүүлүгүн белгилеген. Куловдун айтымында мамлекет конституциялык түзүлүштү коргоого жана бийликти күч менен басып алуу жана массалык башаламандыктарды уюштуруу аракеттерине активдүү каршы турууга милдеттүү. Бирок мындай кылмыштар үчүн катаал саясий сын менен мыйзамсыз аракеттерге чыныгы азгыруу ортосундагы айырманы аныктоо үчүн так укуктук критерийлер талап кылынат. Феликс Кулов, мурдагы өкмөт башчы, сынды кылмышка айлантпай мамлекетти кантип коргоо керек? Саясий сынды атүгүл эң катаал сынды жана мыйзамсыз аракеттерге чыныгы азгырууну так айырмалоо маанилүү. Оор кесепеттер болбогон учурда айрым пул же коомдук жумуштар дайындалышы мүмкүн. Эркиндигинен ажыратуу оордотуучу жагдайларда гана, мисалы топтук аракеттерди уюштурууда, же координациялоодо, же чакыруулар кылмыш жасоого алып келгенде, же адамдардын өмүрүнө жана коопсуздугуна түздөн-түз коркунуч келтиргенде гана колдонулушу керек. Мындан тышкары мыйзамда төмөнкүлөр ачык көрсөтүлүшү керек. Мамлекеттик органдарды жана кызмат адамдарын сындоо, өкмөттүн саясатына макул эместигин билдирүү, кызмат адамдарынын кызматтан кетишин талап кылуу, мыйзамдуу жол менен саясатты өзгөртүүгө же конституциялык реформага чакырыктар, ошондой эле тынч чогулуштарга жана белгиленген укуктук нормаларды бузбаган жарандык активизмден башка зомбулуксуз түрлөрүнө катышууга чакырыктар өзүнүн өзү кылмыш болуп саналбайт. Бул принципиалдуу маанилүү кепилдик. Жарандар түшүнүшү керек. Алар өкмөттү сындай алышат. Чиновниктин кызматтан кетишин же өкмөттүн саясатын өзгөртүүнү талап кыла алышат. Реформаларды жактап, тынч нааразылык акцияларына катыша алышат. Бирок элди чакырып, зомбулук актылары, кыйроолор, мүлктү жок кылуу же бийликти күч менен басып алуу таптакыр башка укуктук кырдаалды түзөт. Бул айырмачылык жарандардын укуктарын коргоо үчүн гана эмес, тергөө органдарын, прокурорлордун, судьялардын иши үчүн да маанилүү экендигин айткан. Анткени так критерийлер туура эмес чечмелөө мүмкүнчүлүгүн азайтып, укук коргоо органдарын алдын ала алууга жана мүмкүндүк берет.
Кулов ошондой эле мамлекеттик органдарды сындоо жана саясатка макул эместигин билдирүү кылмыш катары каралбашы керектигин баса белгиледи. Саясий билдирүүнүн катаалдыгы автоматтык түрдө кылмыштуу ниетти көрсөтпөшү керек, ал далилдер менен бекемделиши керек деп эсептейт Феликс Кулов. Суудагы моторлуу кайыктардын Формула 1 жарышы Ысык көлдө 2027 жылы да өткөрүү сунушталууда. H2O Racing жана Кыргызстандын моторлуу кайык федерациясы F1 H2O дүйнөлүк чемпионатынын бир айлампасын кайрадан өткөрүү боюнча ниет келишимине кол коюшту. Жарыш 2027 жылдын август айынын башында Ысык көлдө өтүшү пландаштырууда. Тараптар 2027 жылдагы иш-чаранын биринчи гран-при учурунда негизги жарыш күнү өткөрүү боюнча ниет келишимине кол койгон. Мурда туризмди өнүктүрүү боюнча мамлекеттик агенттиктин башчысы Эдуард Кубатов чемпионатты жыл сайын Ысык көлдө өткөрүү планын жарыялаган. Ошол эле учурда күтүлгөндөй эле жаратылыш ресурстары министрлигинин эксперттери Ысык көлдөгү F1 H2O жарыштарынын айлана чөйрөгө эч кандай терс таасирин тийгизген жок деген бүтүм чыгарышкан. Баалоо мамлекеттик орган тарабынан жүргүзүлгөндүгүн белгилей кетүү маанилүү. Көз каранды сиз экологдор анализге катышкан эмес. Ошондой эле 18 жарыш унаасынын 16сы эки тактылуу кыймылдаткычтар менен жабдылгандыгын белгилей кетүү керек. Ысык көлдө мындай кыймылдаткычтарды колдонууга тыюу салынган. 31 августта Бишкек аренада өтө турган 6-чы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылыш аземине билеттер сатыкка чыкты. Бул тууралуу президенттин мүлктү башкаруу департаменти билдирди. Билеттердин баасы секторго жана орундарга жараша 5000 сомдон 9000 сомго чейин. Аларды Ticket.gov расмий сайтынан сатып алса болот. Көрүүчүлөр Бишкек аренага өз автоунаалары менен бара алышпайт. Бишкектеги 22 жерден акысыз автобустар берилет. Автобустар саат 13:00дөн 15:00го чейин жөнөйт. Акыркы автобус саат 15:00дө жөнөйт. Автобус экспресс маршрут болот, жолдо аялдамалар болбойт. Мамлекет башчылары иш-чарага катышкандыктан уюштуруучулар коопсуздук чараларын күчөтүштө, коноктордон белгиленген эрежелерди сактоодо суралланган. Жаш курагы боюнча чектөө 7 жаштан жогору. Билеттерди өткөрүп берүүгө жана кайра сатууга тыюу салынат. Кирүү Face ID технологиясы аркылуу жүргүзүлөт. Андыктан билеттер ээсинин жеке маалыматына шилтеме берилет. Бул бүгүнкү күнгө карата жаңылыктардын негизгилери болду. Аны даярдап эфирге алып чыккан мен Перизат Сайтбурхан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө аман болуңуздар.